Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дем. Күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойлобостун элиң эмне дерин. Üçgen turgan. Gaz öçürdün mü? Üçgen turgan. Так. Eşti bitti mi? Tüy. Bekirken turgan. Бар нормально эле, э? Мен каяка кармак элем? Каяка карайын дедим эле? Эч жака барбайм. Машина бектиби? Ассаламу алейкум достор, туугандар, элимне дейтин жана Ванчопанын көрмандары. Өзүңөр билгендей, биз Ванчопа аттуу толук метраждуу тасма тартканбыз. Ошол тасманы көрөм дегендер, көрбөй калгам дегендер сиздер үчүн кулагыңарга күмүш сырга. Эгерде биздин ушул Один ТВ каналыбыздагы колдонуучулар, подписчиктер 500 миңге жакындаса, 500 миң болгондо биз Ванчопа тасмасын киргизебиз. Андыктан биз байкайбыз көптөн бери биздин видеолордун баягы көрүүлөрү көргөн адамдар көп, бирок подписчиктер аз. Ошондуктан сиздерди чакырабыз, бизге подписка кылгыла, анан Ванчопаны желеге чыгарабыз. Кандайсың? Айлык алдың? 20 миң сом? 20 миң сом? Кудай буйруса жыргап жашайбыз. Жаным, квартиранын акчасын дароо бөл. Квартираныкы? Эме коммуналкаң? Дүкөндөгө жа карыз деп аткан, э? 5 миң сом карызым жөн. Кулак мейсин жыйдырбай берип койчу. Продукты. 2 миң сомго, э? Бир айга. Интернет. Ошондо 1000 сом болот экен. Бир айга. Жаным, мен троллейбус менен эле жүрүп турам. Жашоо татаал деп атпайбы? Мен анда жумушка жөлүп барып турайын. Айлыгым 50 миң сом болгондо, э? Сом болмок экен, э? 50 миң сом айлык болгондо барына жетмек экен да. Такси менен жүрмөк экенбиз, э? Кафеге бармакпыз. Кафеге дагыбы? Айлык алдыңбы? İyi de. 50 миң сом? Эмнеге? Кандай чүң неге? Көтөрүлдүбү? İyi de. Абышкан, менин абышкан. Анан неме Көрүштүр. Магыш жер айбай жагат жашоосун. Так. Квартплатаң сразу. Карыздарын көбөйгөн эмес беле жок беле? Кичине бар. Ичинде канча? Эми ары бери басканыма берип эле койдум. Так, жазгыга кийим алалы.
Meh, ocitep болуш керек, Ал. Жаным, bu жаққа телевизор алып қойылчу. Анда отыр, анда туфли алып қойсаң, мына телевизорға қосасың, мына оны. Мейлі. Ошондо 5000 сом аша табай бир айга. 5000 сомго азыр кантип ким жашамагалы? 5000 эле сомбу? Жашоо татал. Айлыгым бир 100 000 болгондо, 150 000 эле кылчы, бийлигине салып. 150 000. Мессара. Хоппа. 150 000 сом айлык деген ушул экен, мына. 150 000 сомбу? Расманга да башка акчам жок болчу. Кудай буйрса жашайбыз эми. Ооба, анан уруксат берсең бир аз бөлүштүрө койсок кантет. Жанагы байга аттындар 10 000 сомдон шерин ойноп атыптыр. Ойной бербейинби, 12 000 сом. Байдын да байлыгы жууп калар. Так, дагы эмнең бар, Анан деген кызыңдын жанагы телефону бузулуп калыптыр. Мен кымбатын алып берип кой. Алышкам, бул тиги телевизордо мыйтытпай чоңураак кылсак, душмандын көзү келсе дагы кичине. Жок, мындай чоңураак эмес, чоңураак кылалы, Чоңураак. Чоңураак. Так, дагы эмне деп аттың эле? Үстү башымды жаңыртып алсам алышкам. Ичиңди жаңырткан бир нерсе барбы? Эме үстү башыңа. Жакшы болбоду. Анан канча миң сом калды? Батыргале, Азык түлүккө алып кой, азык түлүккө алып коелу. Тамак жейбиз деп атам. Кафе-мафеге барабыз. Канча сом калды? 50 000 сом. 50 000 сом эле калат экен. Кокуй, 50 000 сомго эмне деген жакшы болот я? Эмне аласың? Жашоо орлоп бартат. Бир айга 50 000 сом жетеби анан? Жетпейт да бул. Аябышка. 300 000 сомду. Ош. 300 000 сомду кимиш табыш керек. 300 000 сомду кайлык болгону. Ошо жүрөсүң ошентип. Окуулар кандай? Жакшы, жакшы. Жакшы. Бизде да жакшы, айылда. Айылда жакшы. Кел ал. Го. Биткенде эме. Үйрен да? Мандарин көптөн бери желек болчу. 40 жылdır салек алганбыз ошону. Төлөп атабыз акырында. Аларды мусорго кыргытып жейин, Меники баягы эле контракт көбөйүп кеттир 5000ге. Баса, мен пакетке кийимдерди даярдап койгом да. Жоку? Жоку. Пакетке кийимдерди даярдап койгом да. Мен кийбей калгам. Алып кетесиң? Жо. Кийим бар айылда тиги, жөн эле кой. Баса, баягы картошка бербедиңер беле? Сом экен. Бир ай жедик го. Кече эле түгөнүп калды. Биз айылдан берген картошканы жедиңерби? Ооба. Тетиги кайсы картошка? Ой, бул магазинден алып келгенмин эртең менен. Чирей. Жакшы. Кийим дейсиңби? Кийим. Канча баштык? Бир баштык даярдап койдум. Сон куртка бар. Отура аламынбы? Жа жиберейин да. Жебер. Банан дейсиң? Гапар, Силерди эч ким күткөн жок биякта. айылга жардамың керек болуп атат. Мен бул жумушту чыдаган билесиң. Акыркы сураныч. Жок. Мен могуну чыдап кетейин.
Вот так и будет. Отлично, нам все нравится. А то эти стандартные Т уже надоели. 1-1 ивент. Праздник нового поколения. Монт депсең, отырып, монт депсең. Бұтын алып кетші, бұтын сасып атады. Сасқан жоқ мен бүтін. Неге мен бүтін? Ана кемің сасып атады? Мен сасқан жоқ. Жаққа сенкі сасып атады. Өліп кетейін, сасыған жоқ. Өлі бөлі ғой, бірақ сосқа сасып атады. Сасыған жоқ, өзі көріп қарап алғаншы, мақұл бұл. Бөлі ғой, ал, ештекерлі емес, орын емес бұл. Темір паста деген бар. Аптекадан аласың, кешінде жылдарда апа-апақ қылып сүйкеп, тут байпақты киіп жатып алсаң, ертең менен, 2-3 күнде ертең менен тоқып жоқ. Не қылам, мен сасымасам. Мұздақ суға жүк қойсаң? О, мына мұздақ суға жүйсің, мұздақ суға. Сасыған жоқ, Пармидрон аласың? О, пармидрон, өлі жардан бәрі пармидрон. Сасыған жоқ, мына. Сасыған жоқ. Мында қылшы, мындай қыл, жайында. Гүлге барасың да, гүлге. Анан? Таң атпай саат 6-ларда жана гүлден пар шығады. Ошо пардың жегіне, басып қойсаң, пателе кетеді. Же болса порошокпен жеп қойсаң? Қайсы порошок еле? Жана тайып белең. Сен бұтым саған не кіргейін бей саған. Короче. Сасыған жоқ. Ой, ең жұп келе мағасы. 2 жол жеп келе. Жүк келдің? О, жаны жүк келдің. Жанағым барын қолдың қой бір оғай, жардам бәтір еліне. О, брат. Аның бары фигня. Мұның барын қақтан бесің сен? Бізді жүк келелі, өлтіріп өйтірей. Бұтыңарды ешкі үстіне бассаңар, жақшырақ бол. Мынайдай негізічі вообще еркек бұл отырған кишичі. Үч нерсе, немен милдетің бар да, сен білесің же білбейсің? Не үш милдет? Білбейсің, сен қақта чоқыңа білмек білең. Біріншіден, үй салышың керек. Екіншіден, бақ отырғызышың керек. Üçüncüden bala törötüp, anı çoğaytıp bağışın gerek. Bilesin boş onu? Bilem. Bilem. Bilsen bile ol, жақсылап bile ol. Болды o. Мына жұмыста отыр. Бөлді. Деп айтсаң еле, болды деп керек. Tamam, болды, мына tamam, болды. Тауып қой азыр. Тамақ сап қой. Чоқым. Болды. Алло. Ассалаумалейкум. Стройматериал, стройматериал. Теге азыр лестер қаншадан болып атады? Лес, устун. 15 мың? 15 мың сом bu. Не? Россиядан келген лес bu, не? Тайгадан келді bu. Цемент. Почем у вас? Мешок, мешок. 500? 500. Спасибо. Здравствуйте. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Ты көчөт тұрып өте сұрайын деп отырмын біле. Көчөт сатасыңдар да, сағышыңыз. Маға көчөт керек еле. Bir көчөт қанша басы bir көчөттің басы? 7 мың, 7 мың? 7 мың сом? Құдайды қарасыңар бола ма? Ішінде қарапайым қалдық. Не мұнша қымбат? Бірле көчөт бе? Бүтеле қымбат? Үй салбай қалдым, мейлі. Бақ отырғызбай қалдым, Айгерим. Эме, тиги. Уатасың бе? Бала отырғызған деймін да. Бала түріткенден баштабайлы, я. Айгерим. Баштайлы? Жұмысты баштайлы. Районда бізде маселе толтыра. Башында таныштырып кетейін. Таныш болыңыздар. Эшмат Қалмұрзаевич Березовка айылынан депутат болып шайланып келді. Өзі жаш, амбициялары күшті. Теге жоғырқы жаққа мейлі отқандағы кісі. Солдырой серді бияқта, Анда көп сөз болбай, ішке өтөлі. Так, электричество, свет мәселесі не отады? Баса 4 терек айылына 900 метр кабель алып келіп, 45 столб қойдық. Бірақ жетпей қалып отады, дағы смета бұд. Кабельдер ұзартыш керек қой. Жоқ, ошонычы комсомолдан эле тартып берсе, кабель ұзартпайсыз. Жақынырақ болды. Жақынырақ болды. Сер ушинтип иштейсиңер бе? Ушинтип отуруп алып, жазып, мондай кылыш керек деп иштейсиңер бе?
Жақынырақ болот комсомолдон. Болот да жакшы. Ал Ертеңки жаз коела, ертеңки күн маселесинде ошону карайлы, суу маселеси. ой, суу маселеси баары жакшы. Лотокторду алып келдик буюрса. Ошол эми жер казып лотокторду эле салып коебуз. Сен мени розыгрыш кылып аткан турбайсыңарбы? Мен жаңы келген үчүн аябай иштемиш болуп, Ошол лотокторду Кытайдан албагыла, анткени 3 кушкон айылында. Жок, Кыргызстандан эле кылдык. Комсомолго жеткирет болсун. Жакшы. Ошол Тендер боюнча эле, Ооба, жаткырып туруп кийин сууну ачабыз. Ошол лотокторду Кытайдан. Камера бар турбайбы? Камера калып эле, камеранын алдында прослушка бар окшойт да, анан ошонун алдында калып эле өлө иштемиш болуп атасыңар да, кыргыз элине жардам бериш болуп калып эле. Эшмат Калмырзаевич, сиз тоскоол кылбаңыз, биз иштеп атабыз. Эгерде ой пикир болсо, ортого салыңыз, биз анда талкуулайбыз. Чечебиз. Сиздин айылдарда балким бар ушундай көйгөйлөр дегендей. Пенсиялар. Пенсиялар боюнча бир жалоба келди. Жалоба келген болчу, бирок бир эле пенсионер баягы эле апа. Билебиз. Акчасы жетпей атат. Эмне биз отуруп алып мында бюджетти алып, бөлүштүрүп, өзүбүзгө алып, кыргыз элдин акчасын алып антпейбизби эмне? Бул иштейбизби эмне? Азыр. Эшмат Калмырзаевич, биздин намыска шек келтирип атасыз. Антпеңиз, биз деген эл шайлаган депутаттарбыз. Такыр акча албайсыңарбы эмне? Тоскоол кылбаңыз. Койгулачы. Сиз машинаны кайдан алдыңар жаңа сыртта Lexus'уңарды каяктан алдыңар анда? Мынтип айтканыңыз туура эмес чындыгындачы. Мен ал Lexus'ту өз эмгегим менен 10 жыл акчамды чогултуп алгам. 10 жылдан бери чогултат. Сен машинаны каяктан алдың? Кредит алдым. Сенчи? Мен аялым сатып берди, аялым бай коммерсант. Сиз антпеңиз да. Туура эмес да бул. Ушинтип иштейсиңер өзү. О, көрүп атпайсызбы? Кадимкидей отуруп иштейсиңер өзү. Коллега, жумуш көп бизде. Жок эме, мен мындайга даяр эмес. Мен 20 жыл иштеп, анан ушул орунга келгенден акчаны өлө чогултуп уже уурдайын деп аткан болчумун мен. Мойда отуруп алып эл үчүн иштебейм мен. Кечирип койгула, мен депутат боло албайт экен, мен кеттим, давайте. Мен барып бизнесмен болом. Ондай керек жок ма? Мен ойлогом отуруп алып, бюджеттин акча кесип бурдай үстөпчү. Акча алып, бол байым деп ойлогом мен. Мындай керек жок, анарчы коммерсант болом. Давайте. Эми Кетти. Чыдабайт демедим беле. Акчаларды алып чыкшы. Так. Кандай тетиги айылга электричествоны жөнүнө кой, буну чөнтөккө сал. Сен досум алар свет жок жашап жүрөт. Сен жанагы комсомол айылына сууну жөнүнө кой, бул сеники, сенин долең. Бул менин долем. Что-то бизнестагы что-то анчебес болду окшойт, депутат эле болот окшойт. Мо лотокторго көп Лотокторго кетип калды. Лотокторго билесиңер, бөлүп берип койчу ар жака. Муну болсо жанагы водопровод срочно бергиле. Хотя кирпич жарган нормально болчу. Ал өлө туралчы. Салалач болом. Мейли анда. саунадан жол калдыңыз. Саунадан. Эркин сөздү айтканы келдим, угуп жатсаң жаңыланып Кыргызстаным өсүп бараткандан белги, камалбагын ойлорго дем, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин, өнөрүң болсо өргө чапкын досум ойло бостун элиң